Чындык издеп чыркырап жүргөн жарандар четтен чыгат. Алардын бири 30 жашында баштаган тамын 50дөн ашып бүтүрө албай, 20 жылдык мээнети менен эмгеги бир заматта тепселенип, өнүм Кудай менен президентке жетсе экен деген үмүт менен коомчулукка кайрылууга аргасыз экенин айтты. Меники талаш маселеси ошо токтом списокто жок болуп калдым. Андан кийин биз сотко бердик. 2016 жылы анан номерация боюнчачы ошо алмашып кетиптепчи. Анан ал жерден тиги департамент бүтүрөбүз тиги бул деп калгандан андан отказ бергенбиз. Анан мына могу урматтуу президенттин мунапысы чыккандан кийин жер маселеси боюнча мен 22-жылы госрегистрге тапшырдым. Тапшырганда мага отказ берди. Андан кийин ушу 23-жылдары уже сотко бере башташты. Бир адам келди, мен сатып алдым Үмөталиева айымдан деп. 20 жылда мээнет менен салган үй колдон колго сатылып учурда 5 адамдын атына катталган. Бул шылуундардын схемасынан кабар берет. Көрбөй укпай туруп арзан баага да сатып алгандар болгон. Эң эле кызыгы үй коммерциялык банктарга да күрөөгө коюлган экен. Мурда жетпити жок адамдар бул үйгө жарым кашык салымын кошпой туруп кантип сатып алды, канчага жана кимден жана соттон кандай жол менен жеңип алды деген суроо кайдыгер сотторду кызыктырбаса керек. Кызыктырса мындай чечим дагы чыкмак эмес. Үмөталиева айым ошо тиги 2006-жылы жана Шадыбекова Айгүл менен Кошпоен Максат камалгандан кийин ошолор адвокат болуп келип, ошондон бери ушу рухий мурастагы жанагы Шадыбекова Айгүл Максаттары баягы сатып ийген жерлерди ошолорду ызы чыгылып жүрөт да ошондон беричи. Бул жерде баягы токтом чыгаардан мурун, решение чыгаардан мурун комиссия түзүлүп, ошо кимдер жашап атса ошолорго чыгарып бергиле деген, бирок жыйынтыгында комиссия келип, могу биринчи көчөнүн башына эле келишип, кичине кыдырышып, анан Шадыбекова Айгүл менен Кошпоен Максат аларга тамак алып берип, сыйлап туруп кетирип, анан өзүлөрүнүн калган кылыктарын кылышканда, биякты каалагандай калчашкан, сатышкан, ким көп акча берсе ошого сатышкан. Бул жерде 2ден 3төн решение чыгып кеткен. Даже кызыл китепте 2ден 3төн чыгып кеткен. Ошо анан булар тиги Үмөталиева айымдагы соттор менен тааныш экен, бүт адвокат болуп иштейт экен. Сотторго барсаң эле бүт анын сөзүн сүйлөшөт. Даже мына Чекирова мени Горстун судьясы Чекирова документтерди артка кетирип койду, себепсиз эле. Ошо бойдон мени катыштырбай эле өзүлөрү бүт чечип эметип коюшту. Соттун чечимин чыгарып коюшту да. Эралиев деле Октябрь сотунун соту Эралиев мага кыйкырып сүйлөдү сотто. Тиги Үмөталиева кыйкырып койсо ага сүйлөй албайт, унча албайт. Анын эле сөзүн сүйлөп, ошо ушинтип жыйынтык чыкты. Азыр үйдүн ээси бол ким келип атат сизге? Азыр мага ошо Үмөталиева айым саттыр, Жапаркулов Жылдыз деген. Канчага сатып алып турабы? Ал айткан жок. Анан келип айтат, бул жерде мага айым айткан кичинекей эле бир квартира, бирөө үй бар болчу, ошо жашап турайын деген, мен айтсам чык десем эле чыгат. Анан силер деген жер сатып алып атасыңар, кичинекей бир эме сатып алган жоксуңар, биринчи келип карап эметип албайт белең десем, арзан чыгып калгандан алып койгон дейт. Көрбөй туруп эле үйдү көрбөй туруп эле алып коюптур. Арзан эле алып коюптур. Ошо арзан чыккандан алып койгон дейт. Ошо мен деле айттым, даже мындай кичинекей бирдеме сатса көрүп анан алат го десем, мага ошо арзан чыгып калган, ошон үчүн алып койдум. Ушу мен жашап аткан жер биринчи Бакай банкка алдырып ийген Акимов Акыл. Андан кийин мына Кенжеев Акылбекке, Нарымбекова Жаңыл, Нарымбекова Өмүралиев Нарымбек, анан Акулов Азамат Орозматович деп ушу сатылып кетиптир да. Ушундай сатып беришкен да, бул госрегистрден же тиги архитектурадан келип текшеришпейт. 5 адам чыгып атабы ошол жерде? 5 адамга сатып алганбы? Мен 5 адам болуп атат. Десте мен 2005тен бери жашайм да. Ошо 88-де ошо 92-участокты 88-де эле ошо сатып беришкен. Биякка булардын тиешеси деле жок болчу. Бул номерация алмашып кеткен. Мен прокуратурага да кайрылдым, аякта деле жыйынтык болгон жок. Акыркы жолкусунда урматтуу президент Садыр Нуркожоевичке дагы кайрылгам арыз менен. Бирок ал президентке жетпейт экен, берки администрациясынан эме прокуратура жетти. Мен прокуратура келгенде эле баягы эле алар кабинетте отуруп эле кагаздарды карап эле жеринен келип текшеришпейт экен. Ошо жыйынтыкты жиберебиз, тиги бул деп койлоо, ошо бойдон жыйынтык жок. Ошо бойдон жүрөбүз. Бул үйдө жашап атканыңызга канча жыл болду?
25 жыл болуптур, 2005'ten beri. 25 жыл. Эми ошол талаш маселеси кайсы жылдары жаралды? Талаш маселеси мына 22-жылы, 23-жылы ушу сотко бергенден баштап. Быйыл мына 3 жылдан бери үйдө жылдан талаш бери. болуп кетет да. Бул үйдө сиз салганыңызды бүт баары кошуналар баары тастыктап берет. Сизге Тастыктап токтом берет. чыкканбы ошондо? Токтом берген, бирок менде эмеде жок деп, списокто жок деп, пашивийде окуп атат да. Токтом бар өзү. Үйдүн азыркы кожоюну Кубан мырзаны сот отурумуна чакырган эмес. Отурумга барса дагы киргизбей орой мамиле менен кууп чыгышкан экен. Колдон колго сатылып кеткен жер тилкесини башка бирөөлөр кызыл китеп жасатып, анын башында Айымбүбү Үмүталиева деген жактоочу бар дейт. Эми үчүн сизге 20 жылдан бери жашап жаткан үйүңүзгө кызыл китеп бербейт дагы, анан эч бир ушул жерден кабар албаган адамга келип эле колдон колго сатылып кетти. Ошол адамга чечим чыгарып берип койгон, бул соттордун эмнесинен кабар берет? Адилетсиз соттордонбу? Адилетсиздик болуп атат да бул жердечи. Соттор көрдү, тиги Октябрьский район соты Эралиев даже комиссия түшүп келип ким жашап атат биян тактатты. Тактатып барып эле анан кайра тияка чыгарып койду да. Тиги тараптачы. Тиги Горсуттан айтпадымбы, чек кирип артка кетирбейди. Анан пропущенный срок деп, андан мени сотко катыштырбай эле өзү чечип чыгарып коюшту. Андан Кылычбекова караптыр Горсуттан. Андан Верховный соттон дагы аякка да катыштырбай эле бүтүрүп коюшту. Кубан мырзанын жашап жаткан жер тилкеге чыккан кызыл китептин баштапкы ээси да ат аталган Айымбүбү Үмүталиева. Сыяга бул анын биринчи жолку үй талашуусу эмес. Буга чейин дагы бир үй бүлөнү сот аткаруучулары менен барып, ызы чуу салган видеосун көрүүгө болот. Ишиң болбосун, токтоп турат пока азыр. Мен милиция келмейинче токтоп турат. Милицияны Баш чакырып коркпа. Сен территориальный, сен көчө, сен права собственности. Алло. Выселение. Geçiyor tesiri. Ошол да кийин чармалып калдым. Artık sıkıntı güzel. Эмнеге? Sizde gelgen yok dedi. Geçip kaldı. Ondan назначение olgan saat ondan 50 minut öttü. Эмнеге бир саатка неметип койбойт элеңер аны. Келатам дедим да. Emede yok. Uğurda yok. Ууда алды беле? Emeniz algan. Emeniz yok. Teknik yok. Техника турбайт бул жерде. Ну, техника жерде балдар. Gidecek ya. Atlaşta bul saldık уже. Sineki at çözüldü. Üstüden de. Tamam. Çok karış. Buna uğurda algan. Çekti. Büt var algan. Buna en kötü sayısı geldi. Uğurda geldi. Документально меселерге дагы түшүндүрүп берем. Даттанылган күчүндө калган, конечно, тиякта тигил тарап күчүнө киргизип коет да, тааныштар аркылуу бүтүрүп атат мунун бардыгын. Мунун баары макул чечилип бүткөн деп атат, бирок бул чечилип бүтө элек. Мен Ökülü менен эмес айтып атпайм 86 миң. Экспертизага апам барыш керек болчу. Экспертизага апам барды беле, ошол жөнүндө айтып берип коңузчу. Апам барып кол жазды беле. ошол апаңдыкы Апамдын кол жазманы расписканын негизинде силер экспертиза чыгарып атасыңар. Неге кырып Сиз атасың? меске кылган Неге жок, кырып меске атасың? түшүндүрүп берип. Ал сот деген изилдеген бүт бар. Сот изилдеген, аны көрөбүз сот кандай Анда изилдегени. юрист менен барган бүт бар закон абасын Бары алган. закон көрбөсөм, мен фактылар менен сүйлөп атам. Мен Койчу тигил түштөн кийин тигил жакта. анда бергиле 1.200.000 калып кала бергиле 1.200.000 санап бер. Мен неге албаган 1.200.000 Анда берем? же кантип кетпактанасыңар, анда жөн эле Кантип чыкты. кетпак? Ал факты менен каралат, соттун деле баш алты эмес ажыда. Анын баары закондо, Койчу, анын законно баары эмес. бир чечим менен Бет чыгат. Интернетке баш багып Айымбүбү Үмүталиева деп жазганыбызда шаардык сотто дагы бир айылга белгисиз себептер менен кол көтөрүп, милиция бөлүмүнө жеткирилген деп жазылган. Ат аталган жактоочу менен байланышканга мүмкүн болгон жок. Бирок анын дагы оюн укканга даярбыз. Себеби суроо дагы аз эмес. Учурда Кубан мырзанын алыскы туугандары эмес, жакынкы кошуналары колдоп турууга даяр экенин билдиришти. Атым Касымов Жуматай, Токтой экөөбүз мына кийинки эле участок менеки да. 2005'te экөөбүз сол мына бул фундамент баштаган, менден мурунураак бир жума мурун баштаган. Андан кийин келип анан мен баштадым. Ошондон бери 2005'ten бери жашап атат Татмуртакай. Анан чыр болот дегенде эле мен жакында эле болуп калдым, жоксо эч кимди эле Татмакай эле жашап атканбыз да. Ошол Үй салганды көргөнсүз. үй салып, ошо өзү салды бүт баарын, түбүнөн бери, фундаменттен бери бүт баарын. Забор сабаздан бүт баары өзү салды. Башка айтып атпайм, башка киши да бул жерге келген да эмес, уккан да эмеспиз. Аны жакындан баштап эле угуп калдым да, ушундай болуп атат. Ошол эми калгандарды айтсын эмне кандай. Мен
Бектуров Ашым ошо көчөдө жашайм. 2004-жылы баштаганбыз келип. Ошо ушундайлар болуп, биздин да үй ушунтузчу болгон убагында. Үй салып бүтүп жашап атсак келип, биздики да деп документ көрсөткөн. Ошонтип араң жүрүп бүтүргөн. Бунуку да ушундай болот да. Эми 17 жыл 2005-жылдан бери жашап атат ушул жерде. Баарыбыз эле билебиз. Ушул жерде чыгып дегеле бияка эч ким келгенин көргөн жокпуз. Бирөө талашып, түртүшүп эгер айтса, айтат элек мурда бирөө куандыкына келди эле талашканы деп. Андай болгон эмес. Ушундан бери эле жашап атат өзү ушул жерде. Бала акырасы менен. Анан билбейбиз бул эмне болгонун, каяктан чыга калды. Азыр эми кошулаңыздын үйү мындайча айтканда 5 кишиге сатылыптыр да. Бул жерде бир бизнес жүрүп аткандай эле сөз болуп атат да. Ошондой эле да. Сиз ушул кошуналарга катары сизди таң калтырган жокпу? Жок, конечно, таң калтырып атат. Бул антенде мен будан кийинки кошунамын. Биз баарыбыз ушул жердеги баарыбыз бул кошуна бар болчу. Ушу биринчи салсагандыр 2005 алганбыз жерди. Сатып алганбыз. Чын айтып да 20 миңден сатып алганбыз. Ушул жерден жана топурлардан 5 ай жүрчү да ошол сатып алганбыз. Мына бизнесмен баштаганда булар ушу чогуу баштаганбыз. Ушу бerde где-то бир чын айтсак мындай да, бerde баягы тамга зарыл болгондор баштаган бир тамды, үй жерди, тамдардычы. Анан кийин акча зарыл баштаган. Анан жанагы акчасы жоктор жерди алып коюп баштаган эмес да. Алардын берден көп жерлер кайрап автономдуу сатылган. Документтердин баардыгы туура эмес кылыпчы. Берде деген ушул биздин эмеде контурда 551 киши биринчи сот болгон. Экинчи сотто канча дагы бир киши кайтарылган, 3-нчү сотто 152 киши берден тандары сноска кетирилген. Анан бияктыгы деле андай эме жок болчу. Эми кара, эми сатып алган киши деле кызык экен го. Ну тамды көрүп туруп келип несин базардан помидор алсаң дагы карап аласың да. Анан кийин тиги талаада жүрүп алып мен тамды мен алгам, жерди мен алгам деп атат. Келип көрөт да, там барбы, жокпу, туурабы? Анан ошол жерде жашоочу. Ошол жерде даже ошол жерде биз 14-15 киши жамаатпыз. Ошо чогулуп барыбыз. Майрамдарда өткөзчү, жанагы Морустарда ошо баарыбыз чогуу турган, ушул аксакалдар турат. Баарын чогулуп чыгып отурчу. Ынтымагыбыз бар берде. Башында бир лидерлер чыгып, ошол негизинде алганбыз, ушу жерлердин баары. Мен деле ошондой бир лидердин артынан алгам. Анан кийин ошол лидерлер аягында бөлүшө албай калышты, эмне болуп калышты түшүнбөй калдым. Экөөсү камалды, үчөөсү каматып салды, элдер да элини жазып жиберди. Анан ошонун негизинде ошолордун арасында бир 132 киши адам документи жок калды да. Ошонун арасында бул кубандыкы да бар. Негизи биз берде 2005-жылы захваттын негизинде үй салганбыз, анан документ чыккан да. Анан ошондо булар да кошо салышкан ошол убакта. Анан документ бунун өзүнө чыкпай же алмашып калдыбы, нумерация могу көчөдө негизи 78-участоктон өйдө 92-94 участкага чейин нумерация аябай алмашып чыгып калганда, ошо негизинде болуп калдыбы же кандай болуп калды, ушул кубандыкка документ чыкпай калды да. Анан 88-де турабыз биз азыр. Бирок 88-дин документи будан 2 үй өйдөрү чыгып калган да. Анан ал 88 деп ал бала сатып жибериптир. Анан 90 негизи ал 90да турат. Ал үй 90да турат. 92де турат. А бул үй 88 деп документи тияка чыгып, бул жер ушул алмашылып калганда башындачы. Түшүнүксүз да берде кандай болуп кеткен түшүнбөйбүз. Ошол анан бул бала ошондон бери эле бала чакасы менен жашайт. Бул баланы мен тааныйм. 2 бала, 3 баласы бар. Семьясы менен ушул үйдү өзү курган. Анан эми мыйзам деп, мыйзамдуу жол менен дешип, бул үйдүн баласы үй эмеге кеткен жатты, сноска чыгып аттыр да. Анан муну эми аябай жакшы диккат карап, жакшы текшерип берсе, бул негизи документ боюнча башкага чыгып калса деле, бирок кубанды мээнети күч да бердечи. Өз салган, семьясы кенже, кыял, бала чакасы менен жашайт. Мына кошуналар бүт тааныйт бул баланы, ушул жерде жашайт. Өдөр салып, мээнеттенип ушул. Мен бул баланы канча уже 10 жылдан ашып кетти. 20 жыл болот рухий мираска, быйыл 20 жыл. 20 жылдан бери бул баланы мен тааныйм, өз салган, жаш кезинде зыңкыйган бала эле мына мынтип жердеп алышып жүрүп картайып, оорукчанда болуп калыптыр бир жердин азабынан. Жүрөгү ооруткан. Ушунда акшылап карап бир чечип берсе өзүнө аябай сонун болот эле.
Мен бул Кубан менен Кыялдын маңдайында жашаган кушунас болом. Биз бул жерде 2008 сатып алганда үй көтөрөбүз деп келгенде биз Кубандар уже бул жерде жашап аткан учурда. Андан бери канча убакыт өттү. Анан ортодон момундай алдамчылык иштердин аркасында азыр бул үй бүлө үй жайынан ажырап калуу бул азыркы учурда тем более өтө оор иш. Ошон үчүн биз кошуналар бул үй бүлөнү ар тараптан колдоого даярбыз. Себеби биз чындык ким тарапта экенин билебиз. Мен Мукамбетов Канатбек Дүйшөнбаевич. Бул Кубандардан бир 2 үй эле арак жерде турам, аркы участогу. Мен бул жерге 2007-жылы келгем да. Уже келгенде булар үйлөрүн салып уже фундамент салып атып аткан уже 3-4 үй салынып аткан. Эң булардан эң биринчилерден болуп келип, ушул жерде үй салып аткан адамдар да. Анан мен да азыркы айткан сөздөрдү көрүп мен деле таң калып атам. Бир жагынан ошончо адамга сатып, улам эле тышынан бири-биринен эле жана афериттер, мошенниктер сата берет турбайбы мондайчы. Анан дагы жанакы документтерин карап, 2023-жылы бирөө сатып алгандай, тышынан келип эле сатып алган. Андай эмес да. Бул коштам айткандай, бул деле туура да. Кантип любой азыр базарга барып бир 100 сомго, 1000 сомго бирдеме товар алсаң деле келип көрөсүң да. Сатып алган адам ушул жерге келип хотя бы ошончо бул деген арзан оокат эмес да бир. Жок дегенде бир 15-20 миң долларга сатып алды да. Ошондой акча ким эле ошондой акча коротуп туруп, эчтеке карабай туруп эле сатып алган. Бул жөн подставной эле бир адам болуш керек бул дегенчи. Анан келгенде деле көрүнөт да бар. Ушунча могу көчө турабыз. Канча деген адамдар булар баары эле билет да булар. Ушунча жылдан бери тырмышып жерде оокат кылып атышат, монун баарын салып атышат, эме кылып атат. Анан бир күнү келип туруп эле бирөө асмандан түшө калгансып момту келип кожоюн болуп алган туура эмес деп ойлойм. Могул мен жанатан бери угуп көрсөм, могу жерде көп эле мындай эмектен такой мошеннический система бар экен да. Ушуна бирин жашап аткан үйүн келип саттырып, тышынан саттырганчы. Булардын жери болгондон кийин булар 20 жылдан бери келбейби анда? Эмне үчүн мына бүгүн эле келип атышат да? Бүгүн. Андан бери эмне кылып жүрүптүр? Негизи эме боюнча, закон боюнча жер алса, мен билишимче угушумча жер алгандан бир 5 жыл эсили ал жерге үй салынбаса, барбаса ал деген кайра мамлекет өзү тартып алыш керек да кайра өзүнөчү. Ушунча жылдан бери кайда жүргөн бул адамдар түшүнбөйсүң да? 20 жылдан бери кайда жүрүптүр, анан азыр эле кайдан чыга алып анан бирөөнө сатып ийди булар дегенчи. Сатып алган адамы дагы эчтекени көрбөй, билбей туруп эле кандай сатып алат бул? Бул таң калыштуу да. Бизде могу жерде кошунас болобуз. Көп жылдан бери бирге сосед болуп жашайбыз. Андай деген проблема да жок болчу. Акыркы күндө эмне болуп атат билбейм. 5-6 адамга сатылып атса, биз деле ушу камча этажиге дагы СМга да кайрылабыз. Иншалла ушулардын жакшы чечип берсин. Бул маалда элдер бар маалда могу жер жол вообще начар жол болчу. Машина менен кирип чылкылдап, кирип чыкчы да биз соседтер бар эле бири-бирибизди тааныйбыз жакшы элечи. Анан ушундай проблема болсо, акыйкатта чын деген руху эмесе ушундай проблема өтө көбөйдү акыркы күндөрчү. Ошону адилеттүү карап берсе жакшы болот бизгечи. Биз соседибизге жалко да чын дегендечи. Ушунча жыл жашады биз менен, анан кийин эле бирөө орто жолдон пайда болуп калуу эле. Ушундай документтерин көрсө бул өтө адилеттүүлүккө туура келбейт го. Кыбыр эткен кадамыңды кошунан гана көрүп билип турат. Кубан мырза кантип үй салганын баштан аяк көрүп кабар алып турган кошуналары четтен чыгып далилдеп беришти. Алыскы туугандан жакынкы кошуна артык. Кошунабыз үчүн тик туруп соттор укпаса биз айтып берели чындыкты деп коомчулук менен өлкө башчыга УКМК төрагасына кайрылуу жасашты. Биздин кайрылуубуз урматтуу Садат Нуркожоевич, сиз как гарант конституция катары сизге кайрылып атабыз. Камчыбек Кыдыршаевич, сизге кайрылып атабыз. Ушул адилеттикти канча жылдан бери адилеттик орнотуп атасыз. Только сизге ишенип атабыз. Ушу момундай чечим чыгарган соттордун адилетсиздиги, бияктын өз ишин жакшы карабай ар жактан туруп эле чечимдерди чыгарып атканы, жана айткан кызыл китептерди эч бир жашабаган адамдарга берип аткан бул эмне деген жорук бул. Бизде мыйзам иштейби? Сиздерге эле ишенип атабыз, сиздер чечип бериңиз. Ушундай булар дагы бүгүн бияктан үйдөн чыгып кетип башка үй сатып алчу үй бүлө эмес булар дегенчи. Мамлекеттик кызматта иштейт, мугалим болуп иштейт, жолдошу өзү дагы
ушундай строительный жумуштар менен иштеген жөнөкөй эле карапайым адамдар азыр 3 баласы менен чыгарып коюп, булар кайда барат ушул заманда? Адилеттүү чечип бериңиздерди суранабыз силерден. Жакынкы эле күндөрдө Кубан мырзага Октябрь айындык сот аткаруучулары тарабынан жагымсыз кат келген. Анда 10 күндүк убакыттын ичинде үйүңүз бузулат деген кабар бар. Бул кабарды уккандан бери үйдүн кожойкеси 3 балам менен кайда барам деп көз жашын төктү. Бечараны төөнүн үстүндө ит кабат. Колдон колго сатылган үй кээ бир жактоочулар менен айрым сотторго бизнес болсо, бир үй бүлө үчүн бул үй коломто. Аны талкалоо мамлекетти талкалаганга барабар. Ал эми адилетсиз соттордон талкаланган мындай мисалдар өлкөбүздө жүздөп саналат. Биз бул окуя боюнча сарасеп салып турмакчыбыз.